Ош облусунун Ноокат районундагы Төлө сайыл өкмөтүнө караштуу Айтамга айылынын 70 жаштагы тургуну Жалалова Бүбазар апа акыйкаттык таппай коомчулукка кайрылууда. Кыргыз элим, мен акыйкаттыкты издеп, чындыкты издеп, Бишкек шаарына барып, азыр ушул Ноокат районуна келдим. Ошол Бишкекте 26 апрель күнү саат 9-да процесс болду. Ошол процессте бизди ушул калп эле процесске чакырып, сүйлөгөн маалыматтарыбызды уккандай болгон жок да, укпай эле койду да эсебичи. Укпай коюп эле процессти аяктап, жашыруун жерге киргенде 5 мүнөттө эле кайра чыгып, ошо жоопкерлерге чечимди аныктаганын окуп койду. Ошо чыгып мен депутаттары отурган жерге барып кайрылдым, кабыл албады. Ак үйдүн алдыга барып кайрылдым. Эч ким менин үнүмдү угуп кайрылган жаран болбоду. Ошондуктан мен ушул Ноокат районундагы Төлө сайыл өкмөтүнүн Ноокаттын архитектурасы, көз регистри, архиви, бардык соттор бардыгынын туура иштебегендигинин айынан акыйкаттыкка чыкпай, чындык документтерди алып барып көрсөтсөк дагы көңүл бурбастан жоопкерлерди аябай колдоп жатат. Жогоруда өзү айтып отургандай, атасы согуш ардагери болгон. Ата-энеси менен чогуулап салып жашап турган үйүн жөн-жөдөн эле алыскы тууганмын деген бирөөгө алдырып ийип жаткандыгына айылдаштары дагы нааразы болушууда. Bunu бардык жок буга чечилип турса эле, олорго чечип коюп атат. Бизге сотко барганда бизден сурады. Мегеди силер неме кылдыңар? Кандай болду? Онтугу деп эжесине битта эжеси улам айтты. Үйдү өзүбүз курубуз менен саганбы деп. Бу досумдун өзү колу менен саган үйдү мен билемин. Өзүм классташы билле окуганмын. Шонун үчүн билле саганын да өзүм көрүп жүргөнмүн. Эми олор соттор дагы ошолордуку дейт. Ол үйлөр канча туруп, ол муну апасы менен энем деп атат. Ол апасы өлгөндөн кийин бул келин келген. Өлгөндөн кийин ол атасы ар жакта эле жүргөн. Мен билемин, фактачы совхозуда училище бар. Тек училищега барып иштеп жүргөн. Арак ичип ар жерде жүргөн. Немеге качагар болуп коюп. Бул адам кийин апасы өлгөндөн кийин келип муну отуруп, майли пасырка алып чыгып кетем деп отуруп, алдап отуруп, о киши өлүп калгандан кийин балдар чыкпай жатат. Балдары зорой вез жетип, апасына бага турган балдар болуп калды. Бул бечаранын эч нерсеси жок. Өкмөттөр буга туура чечим чыгарбай жатат, соттор чыгарып жатат. Ошо балдары болгондон кийин ошо балдар бага болот ону. Мунун баласы жок болсо, ака жок болсо, эже жок болсо, кыз жок болсо, үкө жок болсо, муну ким карайт? Карай турган, жардам бере турган өкмөттөр, карай тургандар, соттор дагы меримдүү болду буларга. Айыл өкмөтү же жергиликтүү сот, жогорку сот чечпеген шартта калыстык издеп, айласы кетип, өлкө башчысы Садыр Жапаровго жана коомчулукка кайрылып жардам сурап отурган чагы. Ошондуктан мен суранамын, Садыр Жапаров, мен балам, мен сизден суранамын, ушул атамдан калган мураскер үйдү мага алып берүүгө, өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө алып жардам берип, ушул атамдан калган мураскер үйдү эки кызга алып берүүгө жардам бериң деп суранамын. Эл журттан дагы чындыкка жетүүмбө жардам бериңиздер деп суранамын. Бул чындык, акыйкаттык. Өзүм салган үйгө өзүм кире албаймын. Атамдын жерине өзүм салгам.